Кемчилик болбой койбойт, менден кемчиликтер сөзсүз кетти. Анан ал жагынан сөзсүз мен элибиздин алдынан кечирим сурайм. Анан элибизге дагы мына жаңы жылда, келечек жылдарда тынчтык, бакубат турмуш каалап кетким келет. Бул дүйнөдө жаңылышпаган, ката кетирбеген адам болбойт. Мына жана өзүңөр айтып кеткендей, мен ар кандай кызматтарда көп иштедим. Катачылыктар да кетти, ийгиликтер да болду. Ошондуктан мен ушул 2010 жылкы болгон төңкөрүштө өзүмдү менден бир-эки жолу сурашты. Сиз ошондо кандай дейсиз? Сиз күнөөңүз барбы, жокпу? Мен ачык эле айткам, мен күнөөм бар. Мен күнөөм эмнеде? Мен ошого жол бергеним үчүн күнөөм бар. Мен мамлекет башчысы катары ошону алдын ала билип, жол бербешим керек эле ушуга. Мен ошон үчүн өзүмдү күнөөлүү деп сезем. Мен элимден кечирим сурайм, кыргыз элимен. Мен муну мурунда бир жерде айткам билбейм, эмнегедир чыкпай калган. Мен айткам, ал окуя төс мен мамлекет башчысы болгондон кийин мен күнөөм бар, моралдуу күнөөм бар. Бирок бүгүнкү күндө, бүгүнкү эл аралык абалды эске алып, Кыргызстанга эң биринчиден мен каалайт элем, ынтымак каалайт элем.